Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен ачык коомдун пикир айтышуу программасы жананын алып баруучусу мен Эрмек Темирбек уулу. Күн сайын жана ай сайын жаш балдар дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда, дүйнөдөгү жана Кыргызстанда актуалдуу темалар боюнча тартышып келишет. Дебат бул бир гана талашып тартышуу эмес. Бул башкалардын пикирин угуп, жана алар менен кеңешип туруп, жакшы бир акыйкаттык чечимге келүү куралы болуп саналат. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө жаштар дагы ошол куралды пайдаланып өзлөрүнүн билимин жана илимин өнүктүрүүгө талап кылып жатышкан убагы. Азыркы коомубузда үй бүлө курууда материалдык байлык же болбосо сүйүү маанилүүбү же болбосо башка дагы балуулуктар маанилүүбү деген тема абдан чоң бир талаштарды жана чоң пикирлерди жаратып келет. Жана бүгүнкү оюнда сиздер менен бирге ошол теманы козгомокчубуз. Бүгүнкү биздин өкмөт тараптын өкүлдөрү Асылбек Бактыбеков жана Бактияр Бердибеков. Жана ошондой эле оппозициянын өкүлдөрү Асылбек Рахманов жана Атай Бейшенбек уулу. Бүгүнкү оюнга калыстык кылыш үчүн биз дагы өзүбүздүн эксперттерибизди чакырганбыз. Бүгүнкү тема боюнча эксперт Махмут Ойтемиров жана ошондой эле бул дебаттык борбордун редактору жана дебат боюнча эксперт Нурайым Шамырканова. Демек, бизде бүгүн өкмөт тарап жана оппозиция тарап бул палата жеке кызыкчылык менен түзүлгөн үй бүлө, сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөгө караганда туруктуураак деп эсептейт. Мына ушул теманы бүгүн сиздер менен бирге талкууламакчыбыз. Эскерте кетчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюндун жыйынтыгын сиздер гана белгилейсиздер. Эгерде өкмөт тарап бутту десеңиздер, 35-35 кыска санына 01 санын жөнөтөсүздөр. Эгерде оппозиция тарап жеңди десеңиздер, ошол эле 35-35 сандарына 02 деген санды жөнөтсөңүздөр, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берген болосуздар. Анда эмесе өзүнүн биринчи конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн ырастоочу тараптын башчысы чакырылат. Урматтуу ырастоочу тараптын башчысы, сизге берилген убакыт 5 мүнөт, убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, коноктор. Анда эмесе биз болсо өзүбүздүн сөзүбүзгө кезекти берип баштамакчыбыз. Деги эле азыркы учурда мына жеке кызыкчылык менен түзүлгөн үй бүлө, сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөгө караганда туруктуу деп эсептешибиз керек. Мына азыркы учурда коомубузда деги эле алганда Кыргызстанда мына үй бүлө жаатындагы темалар же болбосо ушул чөйрөнүн айланасындагы болуп жаткан көйгөйлүү маселелер абдан эле орчундуу жана ошондой эле азыр аябагандай сөзгө басарлык деп айтсам болот да. Ошол эле учурда үй бүлөлүк жаатында айтканда ажырашуулар дагы аябагандай көп тармактарга бөлүнүп, азыркы учурда ажырашуу аябагандай көп болуп турган чагы. Мына буга себеп биз эми бул үй бүлөлүк ажырашуулардын келип чыгыш себеби эмнеден башталып атат, эмне буга себеп болуп атат, эмне буга түрткү болуп атат. Мына ушул нерсеге дагы көңүл бурсак аябагандай жакшы болуш керек деген ойдобуз. Жана ошондой эле деги эле ушул жеке кызыкчылык деген эмне, жана туруктуу үй бүлөнү түзүү деген кандай болот? Мына ушул жаатта дагы сүйлөшө кетсек, менин оюмча түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм. Жеке кызыкчылык деген эмне? Жеке кызыкчылык бул эми сөзсүз түрдө ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы, ойлогон максаты, өзүнүн алдыга койгон көздөгөнүн бардыгы өзүнүн ички дүйнөсүнөн берилгени болсо керектир. Мына ошол эле себептен азыркы учурда ажырашуулар, мына атай кетсек, статистикалык маалыматтарды карап көрсөк, мына өткөн жылы 2014 жылы 25551 адам баш кошсо, кандай десем, үй бүлө курушса, мына ошонун 4763 деген ажырашуу болуп турат да. Бул деген аябагандай чоң көрсөткүч бул биз үчүн. Мына мунун эмне себеп, буга эмне себеп болуп атат? Бул мунун тамыры же болбосо мунун чыгып келишине кандай себептер түрткү болуп атат деген суроолор дагы туулат да. Мына биз буга болсо мындай нерселерди айтат элек. Учурда жеке кызыкчылык менен сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөлөр, деги эле атай кетсек, сүйүү менен түзүлгөн үй бүлө деги эле айтышат эмеспи, сүйүү аркылуу түзүлсө,
демек ал туруктуу сүйүү 3 жылга же болбосо кандайдыр бир мерчемдүү, кандайдыр бир убакытка ченелүү гана бир убакытты көздөйт депчи. Мына чындыгында ушул нерсе статистикалык багыттарда, статистикалык булактардын бардыгы да далилдеп отурушат да. Мисалы алып көрсөк, батышта алып көрсөк деле ажырашуулардын көбү мына ушул сүйүү аркылуу, сүйүү менен үйлөнүшүп, сүйүү аркылуу бири-бирин жакшы көрүшүп, бири-бирине сезимдери аябагандай кандай десем төп келишип, анан үйлөнүшкөндөрдүн көбүнчөсү, тактап айтканда 76% мына ушул бирин-бирин сүйүшүп үйлөнгөндөр болуп чыгат да. Буга эмне себеп болуп атат? Жана ошондой эле жеке кызыкчылыктар менен түзүлгөн үй бүлө тууралуу атай кетсек да. Жеке кызыкчылык менен түзүлгөн үй бүлөлөр алар деген кандайдыр бир ортосундагы болгон мамиле, сүйүү мамилелер убактылуу жок болсо дагы, бирок бара-бара бирин-бирин түшүнүп, ошол эле бири-бирине болгон мамилеси, ошол эле бири-бирине болгон карым-катнашы ошол эле бара-бара түзөлүп кетет да, көч бара-бара түзөлөт дегендей. Жана ошондой эле дагы бир нерсени айткым келип турат, эл оозунда айтылып келет, бул чыныгы сүйүү никелешкенден кийин башталат деп коет эмеспи? Мына ушул нерсени дагы аябагандай баса белгилеп кетким келет да. Бул сүйүү ар бир нерсеге сүйүү болушу мүмкүн, бирок үй бүлө түзүүдө сүйүү бул кандайдыр бир максатта, кандайдыр бир негизде бул убактылуу гана мерчемди түзөт да. Эми биз бул нерсеге мындай нерсени айткыбыз келип атат. Туруктуулук тууралуу. Биз мына азыр бул жака чыкканыбыздын дагы бир себеби үй бүлөнүн бейпилдиги, үй бүлөнүн жана келечеги, өлкөнүн келечеги бул үй бүлө деп атайбыз да. Мына ошол туруктуулук тууралуу сөз кылсак аябагандай жакшы болуш керек да. Туруктуулук демек көбүнчөсү биз статистикаларды айтып кеткендиктен мына сүйүп, ана бири-бирин жакшы көрүп, үйлөнүп жатышкандар алар көбүрөөк ажырашып жатат. Алардын көрсөткүчтөрү дагы жогору болуп атат. Буга себеп алардын бирин-бирин убактылуу сүйүүнүн өчүшү, сүйүүнүн жоголушу буга себеп болууда да. Туруктуулук биз үчүн аябагандай азыр маанилүү. Ошол себептен жеке кызыкчылыктарды көздөп, мисалы ошол эле ал жеке кызыкчылыкты көздөгөн үй бүлө сөзсүз түрдө бирин-бирин жакшыртат, бирин-бирин колдойт, бирин-бирин сыйлайт, жана ошондой эле алар бирин-бирине жакшы мамиле кылышат. Мына ушул жагын айтып кетсем да болот. Жана бул сөзсүз түрдө келечектин туруктуу келечек куруу үчүн жеке кызыкчылыктарды көздөө бул аябагандай биринчи орунда болуш керек деп ойлойм. Рахмат. Өзүнүн сөзү үчүн төгүндөш тараптын башчысы чакырылат. Урматтуу спикер, сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кымбаттуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү биз сөз кылып жаткан тема бул палата жеке кызыкчылыктардан куралган үй бүлө сүйүүдөн куралган үй бүлөгө караганда туруктуураак деп эсептейт. Биз бүгүн оппозиция палатасы катары сиздерге эмне үчүн сүйүүдөн куралган үй бүлө туруктуу болоорун айтып бермекчибиз. Келиңиздер, мен өзүмдүн негизги функциямды аткарып, биздин бүгүнкү урматтуу акылман өкмөт башчыбыздын келтирген аргументтерине бир аз кайчылаш аргументтерди келтире кетейин. Биз урматтуу өкмөт тараптан эмнени уга алдык? Тилекке каршы эч кандай конкреттүү нерселерди уга алган жокпуз. Айтып жатат, 2014-жылга карата баш кошкондордун саны 25 миңден бир аз ашыгыраак болсо, алардын ичинен 473-ü ажырашкандар деп. Бул жерден эмнени айтайын деген максат болчу. Бул жерде айтайын, негизги айта турган максат бул үй бүлөлөр көбү ошо сүйүшүп үй бүлө үйлөнгөн үй бүлөлөр ошондон ажырашты деген ойду айткызы келген урматтуу өкмөт башчысы. Бирок тилекке каршы буга эч кандай аргументтерди, эч кандай себептерди келтире алган жок. Демек бул аргументке токтолбой деле койсо болот. Экинчиден, бул жерде жеке кызыкчылыктар деген эмне деген ачык сөз бериш керек эле. Жеке кызыкчылыктар бул ар бир адамдын алдыга койгон максаттары дейт. Алдыга койгон максаттары дейт. Максаттар деген бул ар кандай болушу мүмкүн. Окуудагы максат болушу мүмкүн, жашоодогу максат болушу мүмкүн. Ал эми жеке кызыкчылыктар дегенде бул конкреттүү түрдө бөлүп кетиши мүмкүн керек эле. Биз бүгүн оппозиция катары жеке кызыкчылыктарды эмне деп түшүнөбүз? Бул жеке кызыкчылыктарды бул каржылык кызыкчылык, кызматтык кызыкчылык, турак жай кызыкчылыгы, дипломатиялык кызыкчылык, саясий кызыкчылык, өзүнүн атын чыгарыш үчүн пиар кылыш үчүн кызыкчылык жана физиологиялык кызыкчылыктар деп түшүнөбүз. Жана ушулардын негизинде, ушул мен жогоруда келтирген кызыкчылыктардын негизинде куралган үй бүлө сөзсүз түрдө сүйүүнүн негизинде куралган үй бүлөгө караганда туруксуз болот. Мен муну түшүндүрүп берип кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыбыз билебиз, ар бир кызыкчылык мезгилге баш ийет, мезгилге көз каранды. Бүгүн мисалы, жөнөкөй мисалдын негизинде айтайын. Мен студент катары бүгүн менде каржылык кызыкчылык бар деп коеюн. Мен эгер каржылык кызыкчылыкты көздөп эртең бирөөгө үйлөнсөм, кандайдыр бир убакыттын өтүшү менен мен ал кызыкчылыгым ишке ашат.
Демек бул жерде мен бир кызыкчылыгымды ишке ашыргандан кийин экинчи кызыкчылыгым пайда болот. Экинчи кызыкчылыкка жетиш үчүн мен албетте ошол баш кошкон үй бүлө менен ажырашууга туура келет. Демек бул жерде үй бүлөдөгү туруктуулук жөнүндө сөз кылууга болбойт тилекке каршы. Ошондуктан айтып жатабыз өкмөт палатасы, оппозиция палатасы катары эң биринчи кезекте үй бүлөдө сүйүү болуш керек. Туруктуулук дегенди биз эмне деп түшүнөбүз? Туруктуулук дегенде биз оппозиция палатасы катары биринчиден бул үй бүлөдөгү ынтымакты, үй бүлөдөгү сый урматты жана үй бүлөдөгү бакытты түшүнөбүз. Мына ушул негиз түзүүчү факторлордун баардыгы алып барып үй бүлөнүн туруктуулугуна алып келет. Ал эми урматтуу оппозиция өкмөт башчысы айткан туруктуулук жөнүндөгү негизги түшүнүктөр бул туура эмес болуп калды бүгүнкү оюнда. Эми келиңиздер, далилдеп берип кетейин. Эмне үчүн жаштар баш кошууда үй бүлө курууда туруктуу, бекем, күчтүү үй бүлө курабыз десе, бул негизги эң биринчи фактор болуп сүйүү саналышы керек. Урматтуу оппозиция айтып кетти, сүйүү бул 3 жыл жашайт, анан 3 жылдан кийин сүйүү жок болуп кетсе эмне болот деп. Бул тилекке каршы туура эмес болуп калды. Туура эмес аргумент. Себеп дегенде бул 3 жыл сүйүү 3 жыл жашайт дегенди биз каяктан укканбыз? Бул Бекбедеровдун китебинен укканбыз. Сүйүү 3 жыл жашайт деген. Бул жөн эле көркөм чыгарма. Демек, сүйүү 3 гана жыл жашайт деген аргументти далилдеш өтө кыйын нерсе. Биз айтат элек, эгер сүйүү чыныгы сүйүү болсо, бул түбөлүктүү сүйүү болуп. Мына ата-энелер үстүнө жөн эле өз ата-энемди эле алып кетейин. Мына 25 жылдан бери биргеликте ынтымактуу, мага окшогон акыллуу балдарды тарбиялап жашап келе жатат. Демек, үй бүлөдө сүйүү бар. Ошон үчүн үй бүлөбүз туруктуу. Ал эми жеке кызыкчылыктарды көздөгөн үй бүлөлөрдү карап көрөлү. Мисалы мына мен айтпадымбы, каржылык бүгүнкү күндө көпчүлүгү мына каржылык кызыкчылыктарды кубалап, ошон үчүн үй бүлө курушууда. Кыздар болобу, балдар болобу, бунун арты эмнеге алып барып жатат? Бунун арты урматтуу биздин акылман өкмөт башчы келтирген 4763 үй бүлөнүн ажырашуусуна алып барып жатат. Себеп дегенде качан гана бир кызыкчылыгы ишке ашканда адамда экинчи кызыкчылык пайда болот. Бул адамдын табияты, адам өзү табиятынан ачкөз келебиз. Бир кызыкчылыкты ишке ашканда андан да көбүрөөк болсо экен деп эсептейбиз. Ошондуктан ар бир кызыкчылык ишке ашкан соң адамда экинчи кызыкчылыктын муктаждыгы пайда болот. Бунун аркасынан үй бүлөлөр бузулат, үй бүлөлөр чачырайт, туруктуу үй бүлө пайда болбойт. Ошондуктан биз элди ойлогон оппозиция катары үй бүлө курууда эң негизгиси сүйүү болуш керек деген позицияны колдойбуз. Чоң рахмат. Немесе өзүнүн төгүндө өсүү үчүн ырастоочу тараптын мүчөсү чакырылат. Берилген убакыт 5 минут. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроолор берилбейт. Убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү оюн аябай кызыктуу талкууларды жаратты. Анан эң негизгиси эле айта кетчү нерсе бул сүйүүнү далилдеген бирөө барбы негизи? Сүйүүнү далилдеп бирөө көрдү беле негизи? Эч ким көргөн эмес. Мен муну менен эмнени айткым келет? Эң негизги баш кошоордон мурда келечекти ойлош керек. Жөн эле үйлөнүп алып сүйдүм күйдүм деп ажырашып кеткендер канча болуп атат? Ошону колдош, ошондой маселелерден жараткандан канча кишилер ажырашып үй бүлөсүн тыштап кетип атат, бага албай. Үй бүлөлөрүнөн нан, чай таап бере албаганын айынан эмне болуп жатканын биз баарыбыз көрүп атабыз. Ошондуктан биринчи жеке кызыкчылыкты биринчиге коюшубуз керек. Жеке кызыкчылык дегенде эле материалдык базаны ойлоп калбай, биз адамдын руханий байлыгын дагы биринчи орунга коюшубуз керек. Ошол кыз сага жагабы? Ал бирок сен аны алгандан кийин кантип алдыга жашап кете аласың? Ошол кызды багаласыңбы? Атасынан сен аманат кылып алгандан кийин багаламын деп сен сөз бергенден кийин ошону алдыга алып кетип багаласыңбы? Ошого сөз бересиңби? Бере албасаң анда сен эмне үйлөнүп атасың? Ошол маселелер биринчи орунда туруш керек деп биз ойлойбуз. Демек, мен эмнени айткым келип атат бул жерде? Эгер ушунчалык эле үйлөнүп, ушунчалык катуу сүйүп калсаң, эгер сен чын эле эркек болсоң, анда сен биринчи материалдык базаңды тактап ал. Эртең ошол аялыңды багып кете аласыңбы? Ошону биринчи силер ойлоңгула. Калп эле сүйөм, анан күйөм деген бул вообще пафос жана популисттик сөздөр деп мен ойлойм. Андан кийин ошол материалдык базаңарды тактап, жакшы жашоо ыңгайлаштырып алгандан кийин каалашыңарча сүйүп үйлөнө бергиле. Биз ага запрет кылбайбыз. Андан кийин биз үй бүлөнүн келечегин ойлошубуз керек. Мисалы, жөнөкөй 2015-тин статистикалык данныйын алып кетейин. Биздин социалдык өнүктүрүү министрлигинде мындай статистика турат. Ушу 2015-тин январь айында 4123 киши жубайлар, жаш жубайлар баш кошуптур. Ошол эле жылы 668 киши кайра ажырашып атат. Бул эмненин кесепетинен келип чыгып атат? Урматтуу туугандар, жакшыраак ойлонолу. Сүйөм, күйөм деп, мне 668 кишин бар, мне материалдык базасын, ушу жеке кызыкчылыкты ойлоп үйлөнүшкөн жок да. Булар деле жакшы ниети менен сүйүп үйлөнүштү. В итоге эмне болуп атат? В итоге материалдык базасы жакшы эмес,
куру намыстыкка тойго чачып акчаларын үйлөнүп алышты. Андан кийин эмне болду? Кесепети ажырашып кетти. Уруштун эң кесепети эмнеден чыгат? Акчадан чыгат. Ошону биз билишибиз керек. Орну аныктамайынча, изилдемейинче сен диагноз коюп, мо туура деп айта албайсың да. Ошон үчүн орну эмнеден чыкты, жана кайсы жерин дарылашыбыз керек. Мына ошону эң биринчи турушу керек деп биз эсептейбиз. Андан кийин урматтуу биздин каршылаш тараптарга айтып кетким келип атат да. Биз бул жерде төртөөбүз эле отуруп алып акый айтышкан жокпуз. Бизди урматтуу кыргыз элим көрүп атат. Туура факт менен сүйлөйлү. Биз айтып атабыз, бул жерде 2014-жылы 4760 киши ажырашыптыр деп. Силер бул жакта айтып атасыңар 400 киши ажырашкан турбайбы деп. Элди жоготууга, мындайча айтканда, адаштырууга алып барбаңыздар деп айткым келет. Андан кийин ушул негизи айта кетчү нерсе, бардык нерсенин баягы өзүнүн табиятынан болгон нерселер болот. Мисалы, тарыхты карап көрсөк, биздин каршылаш тараптын ата энеси 25 жыл мурун үйлөнүптүр. Чоң рахмат. 25 жыл мурун, 26 жылдары биз союз маалы болчу. Союз убагында ошол биздин ата энелерибизге үй бүлөсүнө кам көрүп, акчаларын берип, үйлөрүн салып берип, ме ушуга жаша деп материалдык базасын түзүп берип туруп анан үйлөнүшчү. Азыр базар экономикасында ошондой заман болуп атабы? Болгон жок. Эгер мурун ошол эле Россия тарапты карап келсек, жаш үйлөнө турчу жубайларга материалдык базасын камсыз кылып берип, айлыгын очойто берип туруп, андан кийин жашагыла, өнүккүлө, өскүлө деп мамлекетин карачу. Жөн эле биз сүй үчүн мамлекетти курушубуз керек деген популисттик идеяларды айтчу эмес. Ошону иш менен доказывать этчү. Азыркы коомдогу болуп аткан нерсе бул биздин баягы терс көрүнүштөрдө көп ажырашуулар. Бул биздин себебин айтып кетейин. Мамлекет бул ар бир үй бүлөдөн курулат. Ошо үй бүлө ынтымактуу болсо, жана мамлекет да ынтымактуу болот. Ошон үчүн мамлекеттин ынтымагы бул үй бүлөнүн ынтымагы болот. Ынтымак болуш үчүн эң биринчи сүйүү да болуш керек. Бирок ошо сүйүүнүн артындагы материалдык базасы бекем болуш керек. Чоң рахмат. Кийинки өзүнүн сөзү үчүн төгүндөшү тараптын мүчөсү чакырылат. Урматтуу төгүндөш тараптын мүчөсү, сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Биринчи жана акыркы мүнөттөрүндө суроо берүүгө тыйым салынат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу каршылаш тарап. Албетте, бүгүн жакшы ушундай бир Кыргызстандын эртеңки келечегин түптөөлүүчүлөр, буюрса биздин келечек үй бүлөлөрдүн куруу формасын дейли, мындайча талкуулап жатабыз. Албетте, өкмөт өзү жеке кызыкчылыктын негизинде түзүлгөн үй бүлө, сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөдөн туруктуу деп эсептейт деген баягы темабыз болуп атат. Бирок тилекке каршы өкмөт аягында өзү дагы сүйүү болуш керек деген чечимге да келип калды окшойт да. Себеп дегенде, мисалы үчүн бул жерин алып өтөлү да, айтылып өткөн сөздөрдөн башында бир жакшы сөздөрдү айтып өттү. Бул кызыкчылык деген материалдык гана кызыкчылык эмес. Кызыкчылык деген бул руханий кызыкчылык дейт да. Эки адам ортосундагы бири-бирине болгон жылуу мамилеси, сүйүүсү болуп калып атат туурабы. Анан материалдык эмес кызыкчылык деп туруп, анан аягында кайра материалдык кызыкчылыкка келип калдык да. Ошондуктан улам эгерде өкмөт бүгүнкү күндө жеке кызыкчылыктардын негизинде гана туруктуу үй бүлө курулат деп эсептесе, анда сүйүү болбош керек. Барыңар бири-бириңерге расчет кылып, бири-бириңердин акчаңарды болобу, каражатыңарды болобу, байланышыңарды болобу эсептеп алып, андан соң гана үйлөнүшүңөр керек деген норманы иштеп чыгыш керек болуп калат да. Ошондуктан улам мындай чечимге келүү, бул менимче эртеңки Кыргызстандын өзү жогоруда айтып өткөн келечегине чоң баягы залакатын тийгизип калат. Ошондой эле биз мынакей бияктан айтып өттүңүздөр, убактылуу сүйүү деп. Сүйүү эми баягы сүйүүнү деген ар кандай түрлөрү болот да. Албетте, баягы бир кызыкчылыкты көздөп бири-бирине сүйүп атабыз деп ойлоп калышат, бирок эртеңки күнү өкмөт башчы, биздин оппозиция башчы айтып өткөндөй, кызыкчылыкка жеткенден кийинки кызыкчылык пайда болуп калып, ошондуктан улам баягы өзүңүз айтып белгилеп өткөн 668 адам ошонун айынан ажырашып отурат да. Эгерде чыныгы сүйүү боло турган болсо, анда алар бири-бирин барктап, бири-бирине жөлөк таяк болуп, кеңешип, жакшынакай үй бүлөнү куруп, жанагы 668 ажырашкан үй бүлөнүн санын кыскартканга түрткү бермек деп эсептейбиз. Ошондуктан улам бул жерде биз башында
өкмөт башчысы баштап кызыкчылык деген бул кандай кызыкчылык? Кызыкчылык деген ар тараптуу кызыкчылык болот да, бизде белгилеп өтпөдүкпү? Каржылык, кызматтык, турак жай, дипломатиялык, саясий кызыкчылык, пиар, физиологиялык кызыкчылык деген. Тилекке каршы кайсы кызыкчылыктын негизинде түзүлгөн үй бүлө, сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөдүн туруктуу болорун дагы бизге көрсөтүп бере албагандыктан улам талкуу өтө кызык болбой калды окшойт деп ойлоп атам да. Ошон үчүн өзүбүз аягында бияк бийлик өкүлүнүн өкмөт башчынын ордун басары, ал дагы аягында сүйүү болуш керек, сүйүшкүлө биз каршы эмеспиз дейт. Ошондуктан улам мен да айтып өтөрүн, албетте бири-бирин сыйлаш керек, сүйүш керек. Качан бири-бирин сыйлап, сүйүп, жакшынакай бир көз караштары төп келишкен соң гана жакшынакай бир үй бүлө жаралат. Үй бүлөдө эгер ынтымак болсо, мамлекет ынтымак болот деп баарыбыз айтып атабыз. Ошондуктан улам жаштарга бири-бирин сыйлашсын, бири-бирин сүйүшсүн, жана ошондой эле кызыкчылыктарга ошол сүйүү негизинде жетишсин деп айтабыз. Рахмат. Ана эмесе аудитория тараптан суроо берүү бөлүгү башталды. Суроолорду берүүнү баштайбыз. Саламатсыздарбы, мен аттым Рыспы, мен Кыргыз Түрк Манас университетинин даярдоо курсунда окуйм. Менде бүгүн оппозиция тарапка суроо бар да. Сүйүү дегенде биз өзү ал сезим да, сезимди биз абстрактуу нерсе деп билебиз. Бул кызыкчылыкты айтканда, бул кызыкчылыкта бул конкреттүү бир нерсени көздөп жатат да. Ошондо сиздердин оюңуздар боюнча, сиздердин идеяңыздар боюнча мен түшүнгөнүм нерсе, ошондо биз конкреттүү нерсеге караганда ошол абстрактуу нерсени биринчи орунга коюшубуз керекпи деген нерсе бар. Рахмат сурооңузга. Биринчиден, бул жерден конкреттүү, абстрактуу нерселерди айтып атпайсызбы? Биз сурап жатабыз да, мына бүгүнкү күндө кызыкчылык дегенчи, ар бир үй бүлө бар да. Бизде азыр мисалы үчүн телеканалдан азыркы жаңы өсүп келаткан муундар көрүп атат да. Албетте алар кызыкчылык деп туруп эртеңки күнү машинеси бар, үй бүлөсү бар, же балким бир бийликте, байлыкта отурган, ата энеси ошондой бир кызматта отурган кыздарды менен жүрүшүм керек экен. Себеп дегенде эртең мен толук ошол эртеңки күнкү келечегим ошол менен баягы чечилет экен деген түшүнүк калыптанышы толук ыктымал. Ошондуктан улам биз айтып атабыз, конкреттүү кайсы кызыкчылык болушу керек. Балким үй бүлөнү бекем сактоо кызыкчылыгы. Ошол кызыкчылыкты конкреттүү көрсөтүп берсеңиздер, анан ошол кызыкчылыктын негизинде сүйүү деген бул өзүңүз деле айтып атпайсызбы, сезим депчи. Сүйүү деген сезим деп айтып атабыз. Мынакей сүйүү деген бул адам эгерде сүйүү деген чечмелүү сөз мына адамга болгон жакшы мамилеси деп түшүнүп атабыз да. Ошол жакшы мамиленин негизинде гана туруктуу. Жакшы мамиле бул өзү чечмелей берсе кете берет да. Жакшы мамиле ошол аялын урматтаганы, ошол аял менен чогуу биргеликте жаш балдарды тарбиялоо дегендей. Ошондуктан улам сүйүү дегендин бул өзү биз ошол бир адамдын бир адамга жагуусу деп түшүндүк да. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү беттешип жаткан тараптар. Менин атым Эрназар Чакиев, Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык институтунун 4-курсунун студентимин. Биз тараптан өкмөт тарапка суроо да. Мисалы, жеке кызыкчылыктар сүйүүдөн куралган үй бүлөгө караганда жеке кызыкчылыктан куралган үй бүлө мындай эффективдүү деп эсептеп атасыздар да сиздер. Бирок даана так айтып бериңиздерчи, кайсыл жеке кызыкчылыктардын негизинде куралган үй бүлө бекем болот дагы, кайсы факт бар ушуга чейин? Сүйүүдөн куралган үй бүлө буга чейин жана айтып атпайсыздарбы сиздер сан менен. Бирок аны далилдеп чыккан кимдер? Ошону баса белгилеп айтып жооп берип кетсеңиздер. Чоң рахмат. Биринчиден, биринчи сурооңузга жооп берип кетейин. Кайсы жеке кызыкчылыктар менен деп атасыз, туурабы? Жеке кызыкчылык дегенде эле материалдык жакты алып карап көрсөк, мисал айтайын. Бир кыз күйөөгө тийгиси келсе, эң негизгиси акылына карап тийиш керек. Акыл дагы бул жеке кызыкчылык болот. Акылы жок күйөөгө тийсең, эртең сени тыштап кетип калат, туурабы? Эртең сени бага албай калат. Бул биринчиден. Экинчиден, кайсы фактыга таянып карап атасыңар депчи. Бизде статистикалык маалымат бар социалдык өнүктүрүү тармагынан. Ошол маалыматка ылайык 668 киши жеке кызыкчылыктын айынан үйлөнүп алып анан ажырашып кеткен жок да, туурабы? Ар кандай себептер бар да. Эң негизгиси эле ошонун бирден бир себеби. Бул материалдык базасы жакшы эмес болгонун айынан ошентип
ажырашып кетүүлөр болуп атат. Экинчиден, ушу Кыргызстандын ичинен алып көрсөк эле, акыркы жылдары 3төн 1 бөлүк жаш жубайлар баш кошушкан 5 жылга жетпей эле ажырашып кетип атат. Мунун себебин изилдеп келгенде ошол эле материалдык базасы начар экенин далилденип, анан мындайча айтканда ажырашып кетип атат. Бул эбегейсиз чоң жаман нерсе. Ошон үчүн биз айтып атабыз, жеке кызыкчылык дегенде акыл эсине карап, материалдык базасынын жакшы шартта экенин карап туруп, андан кийин баш кошкула деп. Бирок албетте биз сүйүүгө каршы чыккан жокпуз. Мен дагы деле айтып атам, айланайындар, сүйгүлө деп атабыз. Бирок сүйүүнүн артындагы келечегиңер кандай болот? Ошол бала силерди сүйүп дагы нары алып кете алабы? Эртең ошо силердин балаңарга ата же апа болуп бере алабы? Мына ошол маселелерди эң негизгиси биринчи орунга коюш керек. Рахмат. Берген сурооңузга чоң ыраазычылык. Рахмат чоң залда отурган айымдар жана мырзалар. Биз айтып кетет элек, сүйүүгө да карап, жеке кызыкчылыкка карап дагы турмуш кургула. Рахмат. Сіздің аналитикалық сөзі үшін төгіндеуші тараптың басшысы шақырылады. Сізге берілген уақыт 4 минут. Уақытыңыз башталды. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми бүгүнкү оюндун жыйынтыгын, анализге кезек берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерден баарыңыздар көрдүңүздөр болуш керек, баарыңыздарга айкын болуп калды. Кайсыл тараптын позициясы бүгүнкү оюнда күчтүүрөөк болду? Албетте бул оппозиция тараптын позициясы болду. Эмне үчүн мындай болгону мен сиздерге төкпөй чачпай бардыгын толугу менен айтып бермекчимин. Келиңиздер эми ар бир өкмөт тараптын спикеринин сөзүнө кененирээк токтололу. Биринчи спикер, өкмөттүн башчысы чыкты да бизге эмнелерди айтты? Айтты, үй бүлөлөрдүн баш кошкондордун санын жана ажырашкандардын санын. Себеби деди да, себебин азыр кенен төкпөй чачпай түшүндүрүп бер, биз менен толугу менен талкуулап салат десек, тилекке каршы эч кандай эч нерсе айткан жок. Конкреттүү эч кандай далилдерди айткан жок. Ушул ажырашкандардын канчасы сүйүүдөн баш кошкон, канчасы өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп баш кошкон жана булардын ажырашуусунун негизги себеби эмнеде? Мынакей эң негизги суроо. Тилекке каршы өкмөт тарап бүгүн өзүнүн функциясын аткарган жок. Бизге буну төкпөй чачпай баарын толугу менен айтып берет экенсек, эч кандай эч нерсе маалымат берген жок. Экинчиден, урматтуу өкмөттүн мүчөсү чыкты, айтты, экономикалык жактан дейт, кыйынчылыктар болуп жатат дейт. Жаш үй бүлөлөрдө экономикалык жактан кыйынчылыктар болуп жаткандыктан алар ажырашып жатат дейт. Эми келиңиздер, куру сөз болбой мыйзамга кайрылалык. Мыйзамды сыйлаган, мыйзамды урматтаган жарандар катары келиңиздер, биз мыйзамга кайрылалык. Мына Конституциянын 16 беренесинин 5 пунктунда жазылып турат. Үй бүлө дейт, бул коомдун негизи дейт. Аталык, энелик, балалык жана үй бүлө коом тарабынан жана мыйзам тарабынан корголушу керек дейт. Демек бул жерде жаш үй бүлөлөргө негизги башындагы туруучу материалдык базаны түзүп берүү бул кимдин функциясы? Албетте эл тарабынан бийликтик функциялар берилген өкмөттүн милдети. Демек бүгүнкү күндө өкмөт өз милдетин толук аткара албай жатат. Жана кайсыл жеке кызыкчылыкка же сүйүүгө негизделген үй бүлө туруктуу болорун өкмөт айтпай эле койсо туура болмок. Эми келиңиздер кийинкиге токтололу. Жеке кызыкчылыктар деген мейли өкмөт тарап билбейт экен, эч нерсе айтып берген жок бизге тилекке каршы. Жана бул жерде кандай жеке кызыкчылыктардын негизинде жаштар баш кошуп жатат жана ошол үй бүлөлөр бүгүнкү күндө кандай жашап жататына ошол жөнүндө статистикалык маалыматтар көп экен урматтуу өкмөттө. Бирок кереги жок статистикалык маалыматтарды жыйнап алышыптыр тилекке каршы. Эч кандай уккан жокпуз тилекке каршы, бир дагы бир конкреттүү аргументти уккан жокпуз. Эми биз эмне үчүн биздин позиция бүгүнкү оюнда күчтүү болгонун айтып бермекчибиз. Биринчиден, мен чыкканда эле башында айттым, кызыкчылыктарды биз ар кандай түшүнөбүз дедим. Кызыкчылыктар төкпөй чачпай бардыгын сиздерге урматтуу телекөрүүчүлөр толугу менен айтып бердим. Кандай кызыкчылыктар бар? Жана айтып бердим, бул кызыкчылыктарга баш кошкон үй бүлөдөгү кандайдыр бир мүчөсү үй бүлөнүн мүчөсү жеткен соң, ал кызыкчылыктарды башка кызыкчылыктарга өтөт деп. Демек бул жерде бир кызыкчылыкка жеткен соң адам экинчи кызыкчылыкка умтулат. Ошондуктан биз айттык, кызыкчылык бул мезгилге көз каранды деп. Мезгил өткөн соң кызыкчылыктар дагы өзгөрөт. Демек бир кызыкчылыкка жеткен соң экинчи кызыкчылыкка багынышы үчүн үй бүлөлөр чачырап жатат деп айтып бердик. Тилекке каршы урматтуу өкмөт тараптан биздин келтирген аргументке бир дагы бир каршы сөз уккан жокпуз. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, сөзүмдүн аягында айтмакчымын. Кыргызда жакшы сөз бар го, кулакты кайдан чыгарсак казанчынын өз эрки деп. Негизи жаштар бүгүнкү күндө сүйүүдөн баш кошушабы же кызыкчылыктардан баш кошушабы адамдын өз эрки деңиздерчи. Бирок ошого карабастан коомду ойлогон, мамлекетти ойлогон оппозиция катары биз бүгүн дагы бир жолу кайрылмакпыз. Урматтуу жаштар, урматтуу келечектеги мамлекеттин негиз түзүүчүлөр болгон үй бүлө куруучулар. Эң биринчи кезекте
кандай гана кыйынчылыктар болбосун адамдык жылуу мамилелер, сүйүү биринчи орунда турушу керек. Чоң рахмат. Өзүнүн аналитикалык сөзү үчүн ырастоочу тараптын башчысы аркылуу сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Убактыңыз башталды. Арабаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу саламдашып өтөйүн. Мына бүгүнкү биз талкуу кылып жаткан темабыздагы аябагандай көп деле биздин каршылаш тараптан деле көп деле аябагандай жакшы нерселер болгон жок окшойт. Муну биз кандайча далилдеп өтөбүз. Мына жеке кызыкчылык менен түзүлгөн үй бүлө, сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөгө караганда туруктуу деп эсептеп жаткандыктан мына биз өзүбүз келтирген сөздөрүбүздү, өзүбүз келтирген далилдерибиздин бардыгын биз тактап айтып кеттик. Билбейм эмнегедир түшүнбөй калышты бул алардын өзүнөн. Сөз түрдө. Эми бул жакта биз келечек тууралуу айтып жатпайбызбы? Сөз түрдө келечекти айтып кеттик. Мына биринчи аргументибиз катары эле келечекти курууда, келечекте туруктуу үй бүлөнү курууда, бактылуу үй бүлөнү курууда сөз түрдө эң биринчиден материалдык байлыкты топтоп алып, аны деген түзүп, андан соң анан үйлөнүп, андан соң анан жакшы келечекке карай багытты таштасак, адамды ошондон баштаса болот эле депчи. Сөз түрдө биз рахмат, сөз түрдө биз сүйүүгө каршы чыккан жокпуз бул жактанчы. Бирок эң биринчи көзгө алып жана маани ала турган нерсе бул сөз түрдө алгачкы нерсе бул жеке кызыкчылыктарды, материалдык байлыкты топтоп, ошондон кийин жашоого даяр болуп туруп, андан соң анан үй бүлө куруу бул алдыңкы орунда деп айтып кеттик да. Бул жакта сөз түрдө бизде дагы мисалдар келтирилип кеткендей эле үй бүлө ажырашуулардын көпчүлүк себеби мына ушул өзүлөрүнүн үй бүлөсүн камсыздай албай, ошол учурдагы үй бүлөлүк конфликттердин чыгуусунун себеби дагы мына ушул материалдык байлыктын дагы жетишпегендиги, ошол эле ошол сүйөм, күйөм деп үйлөнүп алган үй бүлөлөрдүн негизинде жаралып жатат деп дагы мен кесиптешим дагы толуктап өзүм дагы айтып кеттим. Эми бул жактан биздин оппозиция тарап эмне деп айтып жатышат? Сөз түрдө эң биринчи сүйүү болуш керек, сүйүү болбосо эч нерсе болбойт депчи. Сөз түрдө айткандай эле бул абстрактуу нерсе, аны айта берсе аябагандай көп нерсе. Бул сүйүү эмне, сүйүү жашоо, сүйүү ар кайсы түрүн айта берсе болот сөз түрдө. Бирок сүйүүдөн мурда үй бүлө курууда биз атай кетели, жанагы эле бардыгын тактап, бардыгын түшүндүктүү кылып, андан соң сүйүшөбү, андан соң алар өзүлөрүнүн иши болсо керек деп ойлойм. Андан соң оппозиция мүчөсү дагы атап кетти. Бул жакта мисалы силер сүйүүгө өзүңөр жактап жатасыңар, сүйүү бар деп жатасыңар деп. Сөз түрдө биз сүйүү болбойт деп айтпайбыз. Сүйүү бар сөз түрдө. Бирок сүйүүнүн алдында ошол бардыгын тактап жана аны далилдеп алыш керек деп ойлойм. Бардыгыңыздарга кайрылып кетерим. Мына сөз түрдө үй бүлө куруу бул аябагандай чоң маселе, чоң алдыга болгон кадам, жана ошондой эле чыныгы өлкөнүн келечеги бул үй бүлөдөн, туруктуу жана бактылуу үй бүлөдөн түзүлөт. Сөз түрдө ошол себептен үй бүлө түзүүрдөн мурда сиздер өзүңүздөр тактап, анын бардык жагын карап, андан соң талдап, калчап туруп, анан турмуш куруу кадамын таштасаңыздар жакшы болот го деп ойлойм. Рахмат чоң. Азыр эми оппозиция менен жана өкмөт тараптан айтылган аргументтерге бир аз өзүмдүн оюмду айта кетсемби дейм. Өкмөт тарабы айткандай, биринчи булар ажырашуунун статистикасын келтирип, ошол жерде көрсөткүч катары туруксуздукту айтып кеткени менен толук кошуламын. Себеби азыр соцсеть, интернет бул жаштарыбызга деги эле баарыбызга билим берүү үчүн ойлонуп жасалган нерселер, бирок биздин жаштар ага көп кызыкпастан булар соцсеттерде кереги жок сеттерде отурушат. Ошол себептен туруксуздуктар да көбөйүп атабы деген ойдомун. Ошондой эле Бактиярдын жаш болсо да ушул жашта сүйүү келип аткан кезинде сүйүү бул пафос деген сөзүнө катуу ойлонуп калдым. Жана ушул тарапта эле сүйөрдүн алдында тактап алыш керек дегенге дагы кошула албайм. Себеби сүйүү бул ошондой сезим келет, бирок аны тактаганга да жетишпейсиң да. Бирок силер кызыкчылык расчет болуш керек дегенде да мен толук кошулам. Себебинде расчет, кызыкчылык деген бул только материальный жактан болбойт. Эгерде сүйүү жок болсо, бир жигитти кыз сүйүп калса,
анда жакшы адам болсо, менин жакшы жубайым болот экен, акылдуу жубайым болот экен, менин балдарымдын акылдуу атасы болот экен деген расчет болот да. Таптакыр эле сүйбөй дагы турмуш кура алышпайт. Сүйүү ал бүт нерсенин башталышы деп айтып коюшат, бирок биздин биякта кемчилигибиз эмнеден кетип атат? Азыркы жаштарыбыз сүйүүдөй түшүнбөй атышат. Алар биздин тилде айткандай спортивный интерес болуп кетет да, көпчүлүгүчү. Сүйүүнү деген алар страсть, убактылуу эмоцияларга алмаштырып алышат. Ушул сүйүү экен, ушул жанымда жүрсө эле, ушул менен жашайм деп эле эмоциялар менен жүрүшөт дагы. Анан могу ажырашуулар именно жаш жубайларда бат болуп аткан дагы ошол. Негизи нике сүйүү аркылуу курулабы же расчет негизинде болобу, бактылуу жашап кетүү бул жубайлардын өздөрүнүн колунда да. Демек алар расчет менен курулганда өздөрүнүн акылын, сүйүү менен курулганда сүйүүсүн, экөөнүн ортосунда бир дал сүйүү экөөнүн ортосунда бир точканы таап, ошонун негизинде бактылуу жашап кете алышат деген ойдомун. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу тайпалар. Анан бүгүнкү ошол кызыктуу оюн куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Анан негизи бүгүн мен ошол 5 балдын ичинен ошол биринчи спикерлердин сөзүнө токтолуп кетсем. Негизи бул дебат бул эмне? Дебат бул бир окуя тууралуу далилдөө фактыларды келтирүү менен биргеликте бир теманын үстүндө талкуу жүргүзүү да. Башкача айтканда, ал эми азыркы ушул нуктага кайрыла турган болсок, бүгүн эмне сөз болуп жатат? Бул жеке кызыкчылыктардын негизинде куралган үй бүлө, бул сүйүү менен куралган үй бүлөгө караганда алда канча бул туруктуу, ошо куралган үй бүлөлөргө караганда туруктуу деп эсептейт деген нуктанын үстүндө сөз болуп кетип атпайбы? Анан тилекке каршы бул жерде дебаттын форматы боюнча сөз кылып кете турсам, урматтуу өкмөт палатасын баштаганда эле, бул аттанганда эле бул туура эмес багытта башталды да. Тактап айтканда, оюн талаасы түзүлбөй калды. Муну туура билесиздер, урматтуу дебатёрлор. Башкача айтканда, кейс. Бул жерден эми оюн талаасы деген кандай? Бул мисалы үчүн жеке кызыкчылыкты тактап түшүндүрүп берип, жеке кызыкчылыктардын биз мындай деп түшүнөбүз, бул категориясыны биз ушул категория боюнча сөз кылабыз деп айтсаңыз, сиз өзүңүз билесиз, урматтуу өкмөт башчысы, бул жерде оппозиция палатасы автоматтык түрдө сиздин жанакы чектеп берген чегиңиз менен гана ойномок да. Жеке кызыкчылык менен сүйүүнүн ортосунда куралган тема боюнча бир жакшы талкуу болуп кетти. Негизи эле оюнуңуздар үчүн терең ыраазычылык. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эки тайпага тең оюн үчүн ыраазычылык билдирем. Биринчи эле тема боюнча сүйлөшөлү. Бул палата жеке кызыкчылыктар менен түзүлгөн үй бүлө, сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөгө караганда туруктуу болот деп эсептейт. Эми чынын айтканда, оюндун мааниси боюнча сүйлөшсөк, оюн кандай жүрүш керек болчу? Өкмөт тарап бүгүн жеке кандайдыр бир, сөзсүз түрдө материалдык эмес, кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар, ошол жеке кызыкчылык менен түзүлгөн үй бүлө кандай туруктуу болот, кандай ошо үй бүлөнүн жашоосу, андан аркы келечеги кандай, ошол жөнүндө айтып бериш керек болчу да, мааниси. Ал эми оппозиция тарап болсо, ошо сүйүү менен түзүлгөн үй бүлө туруктуу. Бул жерде негизи эң маанилүү нерсе бул туруктуулук жөнүндө. Чын эле кайсы жерде туруктуулук болот? Эгер мен бүгүн мисалы үчүн мен турмушка чыгып, ошол турмушка чыккандан кийин ошол материалдык байлык болобу же башка кызыкчылык менен чыгып алсам, кандай мени ошол багып кетет, кандай бизде үй бүлөдө кандай туруктуу, кандай жашайбыз, ошол жөнүндө сөз болуш керек болчу өкмөт тараптачы. Мындай мисалы айтып кетпедим, материалдык нерсе база жок болгон үчүн уруш башталат депчи. Негизи ошол нерсеге кошулам да, чынын айткандачы, бирок ошону өкмөт тарап түшүндүргөн жок. Кандай, эмне жетишпейт, кандай болуп туруксуз болуп калды ошол жөнүндө. Андан кийин оппозиция тараптан болсо дагы Асылбек тараптан ойлор айтылып кетти, албетте, жана сүйүү биринчи болуш керек депчи, бирок алардан да айтылбай атат да, кандай мындай жыйынтык жок, эки тарапта тең жыйынтык болгон жок. Эмне үчүн андай? Жөн гана үстүнөн сөздөр айтылып кетти. Ошо, рахмат. Мына ушун менен урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү оюнубузду жыйынтыктайбыз. Жана эскерте кетчү нерсе, урматтуу көрөрмандар, бул оюндун жыйынтыгын бир гана сиздер чечесиздер. Эгерде өкмөт тарап бутту десеңиздер, 35-35 кыска санына 01 санын жөнөтөсүздөр. Эгерде оппозиция тарап жеңди десеңиздер, ошол эле 35-35 сандарына 02 деген санды жөнөтсөңүздөр, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берген болосуздар.
Ушуну менен оюнубузду аяктайбыз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.